Ымыркайдын ыйлаганынан ачууланып 20 жаштагы келин Ымыркайын өлтүрүп алды. Кызды каттуу сокку менен урган милиционер кармалды. Тинтүүлөрдү жолотпойм. Бийликтин атын жамынган адамдарды УКМК тизгинин тартып кармады. Ысык-Көлдө 10 жаштагы өспүрүмдү чөгүп бараткан жеринен милиционер аман алып калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Фамилия? Аджикулов. Фамилия мı? Фамилия? Хамадалиев. Фамилия? Кызды катуу сокку менен уруп жиберген милиция кызматкери кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан интернетте эркектин аялга зомбулук көрсөтүп жатканын көрсөткөн видео тасма боюнча ыкчам чара көрүлдү. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында видео тасмада көрсөтүлгөн мыйзамсыз аракеттерди Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун кызматкери, милициянын капитаны жасагандыгы аныкталган. Жарандын арызында 2025 жылдын 17 майында ГЭС-5 аймагында мас абалында жаран бетине чаап жибергендиги айтылган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын Бишкек шаары боюнча ичкиликтөө бөлүмү менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындан тышкары ага карата 2024 жылдын июнь айында медициналык кызматкерди сабоо фактысы боюнча дагы бир кылмыш иши козголгону аныкталды. Бул эки окуя тең коомчулукта чоң нааразычылыктарды жараткан. Кыргыз Республикасы УКМК тарабынан тергөө иштери уланууда. Булак Сокол Медиа. Чогуу өлөбүз, мен сени жашатпайм. Адвокат Нарындагы келиндин буга чейинда зомбулук көрүп келгенин айтты. Нарында аялына жана үйүнө бензин чачып өрттөөгө аракет кылган жаран кармалган. 22 июнь күнү Атбаш районунун Атбаш айылынын 1989 жылы туулган тургуну мас абалында жубайын бычак менен коркутуп, үйдүн ичине жана жубайынын үстүнө бензин чачып өрттөп жиберүүгө аракет кылган. Ал ширеңке издеп сыртка чыккан учурда аялдын туугандары келип, 102 кызматына кабар берип, милиция тарабынан өз убагында токтотулган. Адвокат Шердор Абдыкапаров ага жабырлануучу аялдын бир тууган агасы кайрылып, карындашынын буга чейинда зомбулук көрүп келгенин айтып берген. Мурда зомбулук көрүп жүрчү экен, бирок балдар үчүн деп жашап жүрө берчү экен. Эптеп таяк менен басат. 2-3 жыл мурда күйөөсү уна айдап бара жатып, чогуу өлөбүз, мен сени жашатпайм деп рулду буруп жиберип, жол кырсыкка кабылышкан. Жамбаш сөөгү, омурткасы сынып, темир менен жүрчү. Өрттөйм дегенде качып чыгып, омурткасындагы темирлер ажырап кетиптир. Азыр төшөктө жатат, деди адвокат. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ысык-Көлдө чөгүп жаткан 10 жаштагы баланы милиция кызматкери куткарып калды. Окуя 24 июнда болду. Бул тууралуу бүгүн 26 июнда Ысык-Көл милициясынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, милициянын лейтенанты Акылбек Магеев Жети Өгүз районунун Жапайы пляждарынын биринде эски порттун кооптуу бөлүгүндө орун алган бала сууга түшүп, тереңдиктин кескин өзгөрүшүнө туш болуп, өз алдынча чыга албай калган. Кыйкырыктарды уккан жакын жерде жүргөн милиция кызматкери дароо сууга чуркап чыгып, анын сыртынан секирген. 1 мүнөттүн ичинде бала жийик аман эсей чыгарылган. Баары трагедия менен аяктамак, бирок ошол учурда Акылбек Макеев уулумду сактап калды. Менин уулум, менин дүйнөм. Аны сактап калган бул адам менин жашоомду сактап калды деп көз жашын тыя албай айтып берди баланын апасы. Ысык-Көл ОИП жарандарды сууда коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. 180 килограмм күмүш жана алтын колдонулган.
Кабанын жабуулары алмаштырылды. Сауд Аравиясында жаңы хижри жыл 1447 жылдын башталышы менен Каба ажы үйүнүн жабуусу жаңыланды. Бул тууралуу Меккедеги Мешрид Аль-Харам жана Мединадагы Мешрид Ан-Набави боюнча иштерди жүргүзгөн башкы башкармалык расмий билдирүү таратты. Маалыматка ылайык жабууну алмаштыруу иши 154 адистен турган топ тарабынан кечээ 25-июнь күнү кечинде жүргүзүлгөн. Жалпысынан 47 бөлүктөн турган жана 1415 килограммдык жаңы жабуу орнотулуп, бул процесс бир нече саатка созулган. Жаңы жабууну тигүү үчүн 825 килограмм таза жибек, 180 килограмм күмүш жана алтын колдонулган. Мурдагы жабуу болсо замзам суусу менен жуулгандан кийин ислам өлкөлөрүнө жиберилип, музейлерге коюлат. Маалымат үчүн, Каба жабуусундагы жазуулар Курандагы аяттар менен кооздолуп, алар алтын жана күмүш зымдар менен саймаланат. Бул жабуу Меккедеги крал Абдулазиздин Кисва комплексинде даярдалат. Бул жерде 200гө жакын усталар жана административдик кызматкерлер иштешет. Ошондой эле узундугу 16 метрге жеткен компьютер менен башкарылуучу дүйнөдөгү эң чоң тигүү машинасы жайгашкан. Буга чейин Каба жабуусу ар жыл сайын Зил-Хиджа айынын 9-күнү арап өкүнү алмаштырылып келген. Бирок 2022 жылдан тарта бул салт өзгөрүп, жаңы жылдын 1-күнү 1 Мухаррамда алмаштырылып келүүдө. 20 жаштагы келин 1 айлык ымыркайын өлтүрүп алды. Кече 25-июнда Орусиянын Камышлов районунун Сверлов айылында 20 жаштагы келин 1 айлык ымыркайынын ыйлаганына ачууланып өлтүрүп алган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык келин ымыркайын күчү менен диванга ыргытып жиберген. Натыйжада ымыркай мээсинен жаракат алып каза болгон. Андан соң күйөөсүнө "Мен жакшы эне боло албадым, жаманмын" деп кат жазып качып кеткен. Келинди полиция кызматкерлери автобекеттен кармашып, полиция бөлүмүнө жеткиришти. Жаш келин кылмыш үчүн 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Италияда 60 жаштагы киши үйүнө кирген ууруну өлтүрүп көмүп салган. Италиянын түштүгүндөгү Салерно провинциясынын тургуну үйүн тоноого аракет кылган адамды өлтүрүп, сөөгүн жашырган деп шектелүүдө. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык 60 жаштагы тургундун үйүнө 3 адам тоноогону келген. Үйдүн ээси аларды ок атуучу курал менен тосуп алган. Бири качып кетүүгө үлгүргөн, экинчиси оор жаракат алып ооруканага түшкөн, ал эми үчүнчүсү дайынсыз жоголгон. Андан соң топтун 3-чү жаранын аялы издеп баштаган. Анын айтымында 26 жаштагы күйөөсү үйдүн ээсинин колуна түшүп калып өлтүрүлгөн. Укук коргоо органдары кишинин үйүн издеп баштаганда ал күнөөнү мойнуна алган. Киши кылмышкерди өлүп калганына көзү жетип, жансыз денеден кутулууга шашып, аны айыл чарба жериндеги спорт аянтчасынын жанына көмүп салганын айткан. Тинтүүлөрдү жолотпой, Сузакта бийликтегилердин атын жамынып, адамдарды алдап жүргөндөр кырмалды. Жалалабадда рейдерлик жол менен жер тилкелерин басып алууну уюштурган белгилүү эшелон Абдулла Юсупов анын шериктери кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26-июнда УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ал президент Садыр Жапаровдун УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, мыйзамсыз иштерди кылган. УКМК тарабынан боло турган текшерүү тинтүүлөрдү жолотпоо үчүн кепилдикти убадалап, ири жер тилкелеринин ээлерин жерлерин тез аранын ичинде өзүнө өткөрүп берүүгө мажбурлаган. Кайра ошол жерлерди базар баасында 3-чү жактарга сатып жиберип, сатуудан түшкөн акчаларды өз кызыкчылыгына иштеткен деп айтылат маалыматта. УКМК ал шериктери менен биргеликте убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Ал буга чейин мародерчулук, талаптонуу, курал жарактарды, багнизаттарды мыйзамсыз сактагандыгы үчүн бир нече жолу соттолгон. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер.
Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.